Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Barыңыздардан Аллахым разы болсын. Аталарыбыз келіп отырат, ағаларыбыз келіп отырат. Бұл жерде ең жақын ағам Мирлан ағам келиптир. Аябай сүйүнүч, жүрөгүбүз сүйүнүчкө толуп отурат. Ар бириңиздерден Аллахым разы болсын. Эки дүйнөнүн жакшылыктарын берсин. Сөздүн башы бисмилла деп баштаймын. Сөздүн башын жаратканым эки дүйнөнүн жакшылыгын бүт жалгасын. Сөздөрдүн эң жакшысы бул Алла Тааланы мактап таңтаган сөздөрдүн эң берекеси бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салават айтуу маселеси. Бүгүн алдыбыздагы китеп ушул дин илимдерин жандандыруу деп Ихя улумуддин деп Имам Газали рахимахуллах бул имамдын ушул сабагы болмокчу. Кудай Таалам эки дүйнө берекесин, ушул жакшылыктарын баарыбызга насип кылган болсун иншалла. Ата бабаларыбыз айтат го, ар бир нерсенин ченеми бар, өлчөмү бар, мыйзамы бар депчи. Мына ошол ислам акыйдасындагы мыйзам деп коет экен. Ошол баягындай тараза. Кыяматта адамдын жакшы амалдарын, Кудай сактасын тетири жаман амалдарын баягындай таразалап, ошонун негизинде адам түбөлүк бактылуулукка же Кудайым анын бетин жалгасын, анын бетин ары кылсын, жаман бир оор абалга кириптер болууга адилеттүүлүктүн таразасы болгон. Ошол таразанын сыпаты туурасында сөз болмокчу. Эмне үчүн бул тема тандалып алынды дегенде, ошол адам баласы көзү кайтыш болуудан алдын капилеттик уйкусунан ойгонуп, Кудайдын астына таза абийир менен, таза амал менен, жакшынакай эч кимге зулумдук жапа тийгизбестен таза баруунун зарылдыгы туурасында бул сабак кылынып жатат. Анткени момун адам кандай күнөөдөн таза ымыркай болуп төрөлгөндөй жакшы өмүр сүрүп, Алла Тааланын өкүмдөрүн колдон келишинче аткарып, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнө ээрчип, эргешип, ошол таза кетүүгө тырышса, эң негизи адамдарга зулумдук зыян кылбаса, мына ошол келтирбесе ошол адам таза болуп кайтат. Анткени жашообузда көптөгөн адамдар бар, Кудайдан дагы коркпойт, пенделерге дагы зулумдук кылып, канча деген адамдардын акчасын алып, үй бүлөсүн чанып, канча деген адамдарды сыздатып, зар какшатып, муң кантып таштап кетет. Андай адамдар ойлобош керек. Болду, мен кыйын болдум, соттордон башкадан утуп койдум. Бул эми менин жеке акым деп, убактылуу арам жол менен, тетири жол менен, тескери жол менен келген байлыкка мындай бир мачырканып кетпеш керек болот. Мунун эртең эсеби өтө оор болот. Мына Казактан чыккан биздин бауырларыбыз Абай Кунанбаев деген чоң улуу аалым киши айтат: Кудайдан корк, пендеден уял, балаңыздын бала болуусун кааласаңыз, малыңызды, акчаңызды, байлыгыңызды аябастан балаңыздын окуусуна, илимине, билимине, иманына жумшаңыз деп айтат да. Мына ошол таризден бул жерде айтып атат, караңыз, Имам Газали хижраттын 505-6 жылы кайтыш болгон. Адамдар кабырдан туруп, махшар майданына чогулуп, анан кабыр сурагынан кийин алар 3 бөлүккө бөлүнөт, 3 тайпа болот дейт. Кудайым ошол тайпалардын ичинде эң жана жакшы бейишке суроо чоккусуз кирген тайпалардан кылсын да. Биринчи тайпа, Аллахым сизден разы болсун, алардын эч кандай жакшылыгы жок дейт. Жашоодо кыпындай дагы аткарган жакшы иштери жок болот деп атат. Кудайым ошолордон сактасын да. Ошолордон сактасын. Эч кандай сооптуу, көзгө алынаарлык, кыпындай дагы, чаңдай дагы жакшылык, сооптуу иштери, береке кайры жок болот. Демек, тозоктун түбүнөн капкара узун моюн мынтип артылып чыгып, жанагы адамдарды шунчалык сүрөттөп атат Имам Газали. Кара моюн созулуп келип туруп, канаттуу куш өзүнүн тумшугу менен данды бир чокуп илип кеткендей, жанагы эч бир береке кайры жок болгон адамдарды кадимкидей тозокко тартып, кайсап жеп кетет дейт. Кудай ошондон сактасын эми. Кудай ошондон сактасын. Анан аларды тозокко кайрадан түкүрүп таштаганда, от аларды кайрадан жутуп алат дагы. Анан ошол тараптан тозок периштелери, буларды Забания деп коет. Тозок периштелеринин аты, тозок периштелеринен ушундай жарлык чыгарылат дейт. Мындай инсандарга эч бир жакшылыгы жок, Кудайдын кудуретин танып, туура өмүр кечирбестен адамдарга зулумдук кылган инсандарга түбөлүк бактысыздык, жамандык болсун, алардын жашоосунда, түбөлүк жашоосунда эч бир жакшылык коштолбойт эми деген өкүм чыгарылат дейт. Кудайым ушулардан сактасын. Булар биринчилер экен. Экинчи тайпа.
Булардын эч кандай жамандыгы жок дейт. Кудайым ушулардан кылсын. Булардын эч кандай жамандыгы жок, күнөө иши жок. Анан Кудай тараптан бир периштеси жар салып чакырат калайык калкка. О калайык калың журт, Алла Тааланы ар бир абалда, ар бир учурда, ар бир жагдайда Кудайга мактоо айткан, шүгүр келтирген, опалуу, ынсаптуу пенделер ордунан турсун деп жар салынат экен. Лиякумил хаммадун аля кулли хал, ар бир жагдайда Кудайга мактоо айтып, жана дуа бар, жакшы күндөрдө дагы Кудайга шүгүр этип, жаман күндөрдө дагы Кудайга сабыр этип, алхамдулиллахи аля кулли хал. Ар жагдайда Аллага шүгүрлөр, мактоолор болсун деп бирөөгө карап, оор абал башына туушугуп түшкөн учурда дагы өзүнөн дагы өтө бир кыйынчылыкка туушуккан, туңгуюкка кептелген адамды карап туруп, бул адамга караганда менин абалым алдаганча Кудайга шүгүр турбайбы деп ар бир учурда Кудайга шүгүр эте билген адамдар ордуларынан турсун деген бир жарлык чакырылат. Ошол учурда ордуларынан Алла Таалага шүгүр айтып, жакшы күндөрдө шүгүр менен өткөрүп, кыйын кезеңдерди, кыйын күндөрдү сабыр менен, кайрат менен өткөргөн инсандар, жакшы амалдын аркасынан түшүп сүннөт аткарган адамдар ордуларынан туруп бейишти көздөй бет алышат дейт. Анан аларга ушундай адамдын оюна келбеген, адамдын кулагы укпаган, көзү көрбөгөн, жүрөгүнө мурда кийин ой түшпөгөн жакшылыктар алар үчүн сый белекке тартууланып берилет дейт. Кудайым бизди ошол экинчи тайпадан кылган болсун. Эми ушул жакшылык караңыз, биринчи кимдер татыктуу болуп атат? Ар бир учурга Кудайга шүгүр деп айткан бенделер дейт. Ата бабаларыбыз, мына аталарыбыз сабакка келип отурат, Кудайга шүгүр деген оозун эч качан таштаган эмес. Ошол Кудайга шүгүр деген сөздүн орду ушунчалык бийик экен, баардык күнөөлөрүн кечирип, ал адамдарды Аллах Таалам бейиш ээлеринен кылып атат да, түбөлүктүү бакыт ээлери болуп атат. Бул сый, Кудайдын бул жакшылыгы дагы бир касиет ээлерине ыйгарылып тартууланат, сүйүнчөлөнөт дейт. Алар ким? Кама юфалу залики би ахли киямил лейл, түнкүсүн адамдар мемиреп, тынч, таттуу уйку, жылуу төшөктө мемиреп уктап атканда туруп, эл жердин келечеги үчүн көзүнөн жаш чыгарып ыйлап, үй бүлөсү үчүн дуа кылып, мамлекети үчүн кабатыр болуп, сарсанага батып, көз өтүп кеткен ата-энеси, жакын туугандарына Куран окуп, собун багыштап, түнкү тахажжуд намазын окуган инсандарга дагы бул жакшылык тартууланат дейт. Демек, түнкү намазды калтырбаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Маккадан Мадинага келгенде адамдар сурашкан, эң жакшы амал кайсы дегенде, афшус салам, адамдарга ортоңорго саламды жайылткыла деген. Саламды жайылткыла, алиге алышкыла дегени пейлиңерди тартпагыла деп түшүндүрөт да алымдарыбыз. Бул салам эмнеден кабар берет? Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракату, Алланын тынчтыгы, жакшылыгы, берекеси сиз менен болсун дегени, бир тууганым, агатайым, агам, акем, мен сизге өзүмө каалаган жакшылыкты каалайм, Кудайдын сизге тынчтыгы болсун деп пейлди тартпагыла дейт. Муктаж адамдарга тамак бергиле, вассаллу биннас, вассаллу биллейл ваннасу ниям. Үчүнчү амал, адамдар мемиреп тынч уйкуда жатканда Кудайдан жакшы акырет, бейишти сурап, бул дүйнөнүн төрүн сурап дуа кылгыла дейт. Мына ошол дуасынын үзүрүн бул кыяматта күн аркан бою келген оор арасат учурунда, кыйналган, жан түйшөлгөн учурда түнкү намазды калтырбаган инсандар үчүн дагы акыр кыяматта ушундай Кудайдын жакшы жарлыгы, жакшы энчиси болот дейт. Анан бул эки сыпатты өттүк биз азыр. Ар бир учурда Кудайга мактоо айткан, түнкү тахажжуд намазын калтырбаган. Үчүнчү бул жакшылык кимдерге дарыйт? Бакыт кушу кимдерге конот десе, үчүнчү бул дүйнөнүн соода байлыгы, бул дүйнөнүн канча көз жоосун алган азгырыгы, бул дүйнөнүн соодасы, бул дүйнөнүн тирүүлүктөгү тиричилик Алланы эстөөдөн, Алла жолун улуктоодон тыйбаган адамдарга дагы бул жакшылык тартууланат дейт. Бул дүйнөсүн дагы аткарат, бирок бул дүйнөсүнүн тиричилиги, көр турмуштун тиричилиги муну Кудайды эстөөдөн, зикир кылуудан тозбойт дейт. Карасаңыз, Алла Тааладан ошон үчүн Кур'ан-ы Каримде айтышат да, кээ бир адамдар бар, минхум ман якулу раббана атина фид дунья ва ма лахум фил ахирати мин халaq. Адамдар ниетин тарытып, бул дүйнөнү гана максат кылып, колдун кири болгон байлыкка кул болуп, ушул байлыкка чектелип калган себептен алар дуа кылышат Кудайдан. Тили менен же жагдайдын тили менен бул дүйнөнүн жакшылыгын бизге ороолоп тартуулай көр деп, Кудайым аларга эмгегине жараша бул дүйнөнүн
bir жемишин үзүрүн берет, бирок акыретте алар үчүн эч кандай энчи үлүш жакшылык болбойт дейт. Эң туура дуа бизге үйрөтүп атат. Роббана атина фид дуnya хасана. Бул дүйнөнүн жакшылыгын, акыреттин дагы жакшылыктарын насип кылып, бизди бул дүйнөнүн шермендечилик, акыреттин оор азабынан, жанчыдагыс азабынан Кудай өзүң сактай бер деп дуа кылгандар дейт. Карасаңыз мына, бул дүйнөдө оокатын дагы кылып атат, соода сатыгын, тиричилигин, үй бүлөсүн багып атат, энесин багып атат, урук туугандарына каралашып атат, алардан кеткен кемчиликтерге көз жумуп, бирок бул дүйнөнүн ушул тиричилиги аны Кудайды эстеп, акырет ишин улантуудан тыйбайт дейт. Ошондой тыйбаган инсандар үчүн Кудай Тааланын жогорку жакшылыгы бар дейт. Бул дүйнө көпүрө экен, акыретке алып бара турган бир көпүрө катары элестетсек, бул ошол көпүрөдө түбөлүк калбайбыз, жакшынакай муктаждыкты чечип өтүп кете турган акыретке көпүрө гана экен. Анан алар бейишке кирип эшик жабылгандан кийин ушундай бир периштелер жар салып, жалпы калайык калк уга турган үн менен жар салат. Булар үчүн түбөлүк бактылуулук тартууланат. Эч качан буларда өкүнүч, эч качан буларда бактсыздык, жамандык болбойт дейт. Карасаңыз, биринчинин тескериси болуп атат да. Булар өмүр бою тозоктун чуңкурунда калат. Булар үчүн жакшылыктын илеби, булар үчүн жакшылыктын учкундусу дагы болбойт дейт. Экинчилерге жамандыктын бир мындай от чачыраган сыяктуу жамандыктын кесепети дагы буларга тийбейт деген жарлык чыгарат. Бул экинчи тайпадагы адамдар. Үчүнчү тайпадагы адамдар булар көпчүлүк дейт. Кудай сактасын. Булар көпчүлүк, калың, букара, карапайым журттун, Аллах жараткан элдин көпчүлүк бөлүгүн булар түзөт. Булар кээде жакшы амалдарды аткарып, ага кээ бир учурларда жаман амалды кошуп аткарып, бирде өйдөдө, бирде төмөн, бирде туура жолдо, бирде терс жолдо жүргөн инсандар дейт. Көпчүлүк сиз менен биздин абалыбыз, мындайча айтканда. Бирде жакшы амалга, бирде ыйманы солгундап, суздашып калган учурда жамандыкты аткарган, жамандык менен жакшы амалдарды аралаштырып аткандар дейт. Эми Кудай Таалага караңыз. Биринчи кезекте кыяматта адам бул дүйнөдө унутуп калабыз го, бирөөгө кылган жакшылыгыбызды унутуп калабыз, бирөөнүн акысына киргенин унутуп калабыз. Оор абалда адам кумурскадай, сары кычынын башындай, чаңдай дагы жакшылыгын дагы жамандыгын да адам өзү эле эсеп кызып эстеп турат экен. Ошондой оор абалда мен эмне кемчилик кетирдим жок деп, ошондой кыпындай жамандык, жакшылыкты да эстеп калган үчүн Кур'ан-ы Каримде күйөөсү аялынан, атасы баласынан качып калат деген акыйкат ушундан экен да. Бүт жакшылыкты эстеп калганда мен жоопкерчиликти балдарыма, үй бүлөмө, мен бул жоопкерчиликти бере албадым. Эми кандай болот деп качып калган оор абалда дейт. Мына жакшы жана амалдарды аткарган инсандар, буларга Кудай Тааланын астында жасаган кемчиликтери, күнөөштөрү, жакшы иштери жашыруун эмес, өздөрү билип турат дейт, аңдап сезип турат. Алла Таалага да ал белгисиз эмес. Аллах Таала бардыгынан маалым, бардыгынан кабардар болуп турат. Кайсынысы сооп иштери көппү, жакшылык иштери көппү, же жамандык, күнөө иштери, тетири, сыңар иштери көппү, ал Кудайга маалым. Бирок Кудай Таалам аларга ошол иштерди сен ушундай пенде балам, билесиңби? Баланчанчы күнү, баланчанчы убакытта сен ушундай күнөөнү кылгансың. Сен бирөөнүн акысына киргенсиң деп Алла Таала ар бир айыпты күнөөнү ага тааныштырып чыгат дейт. Пенденин бети кызарып, татарып, ал бир нерсесин башы чөгүп, ар бир нерсени моюндап турат. Бирок Кудай Таалам буларга ошентип күнөөлөрүн эскертип, анан кылган жакшылыгын да санап берип атканда, эмне үчүн мындай кылат десе, булар Кудайдын каалоосуна тапшырылат. Кааласа аларды кечирип, өзүнүн кечирим ырайымын көрсөтүш үчүн ушинтип санап берет дейт. Кудайдын кечирим ачыкка чыгыш үчүн. Же Кудайдын адилеттүүлүгүнө туушуга турган болсо, Кудай Таала ушунча жамандык кылгансың, жамандык амалың жакшылыкка караганда көп басым болуп, салмактын ташы оор болуп кетти, таразанын сол тарабы. Демек сен эми менин адилеттүүлүк сыпатыма туш келип, сен эми тозокко болосуң. Ыйманың болсо бейишке чыгасың, бирок бара турган жайың оор болот деп, Кудай Таала ар бирин өзүнүн артыкчылык, береке, кайры менен, мээрими менен, же өзүнүн адилеттүүлүгү менен ошол күндө жанагы эки амалды аралаштырып кылган адамдарга өкүмүн чыгарат дейт. Ошон үчүн дуа кылганда, о Кудайым, биз сенин адилеттүүлүк сыпатыңа караганда, биз сенин ырайымыңа, мээримиңе көбүрөөк муктажбыз деп дуа кылыш керек. Кудайым, бизди адилеттүүлүк сыпатың менен эмес, бизди мээрим ырайымыңа чулгап, биздин кетирген күнөөлөрүбүздү кечире көр. О жараткан Кудай, туура тооба кылууга бизге мүмкүнчүлүк бер деп дуа кылышыбыз керек болот экен. Айшинебиз күндөрдүн биринде, Рамазандын кечелеринин бири эле, караса пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жүз өтө куунак,
маанайы көтөрүңкү, ушундай бир болуп көрбөгөндөй жүзү нурланып, негедир бир сүйүнүчкө балкып, бакыт кушу конуп турганда, Айша энебиз, Аллахым ыраазы болсун, жүзүнөн карап туруп, "О Алланын элчиси, бүгүн сиздин жүзүңүз башкача, маанайыңыз көтөрүңкү. Мен бир сизден дуа сурасам болобу?" "Болот, сурай кой. Рамазанда эмне дуаны кылышым керек?" дегенде, "Салиллахал афва вал афия. Аллахум иннака афуун каримун." Билесиздер дуаны. "Тухиббул афва фа'фуан." О жараткан Кудай, сен өтө жоомарт, берешен, кечиримдүү айкөл затсың. Менин пендечилик кылып, кээде шайтандын жетегине айдагына түшүп, кээде кургур нафсимдин айынан нафсимди тыя албай күнөөгө баткан кемчиликтеримди өзүң кечирип, өзүңдүн дар көйүңөн ошонун ордуна соопторду жаза көр деген дуаны үйрөткөн да. Бул дагы болсо, бул дуанын түпкү мааниси, ишараты, Кудайым адилеттүүлүгүң менен эмес, бизди ырайымың менен кыяматта бейишке чыгара көр деген бир маани камтылган. Карасаңыз, анан бул жерде улап атат, ошентип адам баласынын эсеп кысап болуп таразага амал дептерлери тартылганда, оң жака жакшы амалдары, таразанын сол ташына жаман амалдар коюлганда, ошентип бир сыйра Кудай Таалам аларга окуп, аларга бирден санап берген соң, ошол амал дептерлери, китептер, жакшылык жамандыкка толгон китептер асманга чачыра учат дагы, анан мыйзан таразасы коюлат кадимкидей дейт. Мыйзан таразасы коюлуп, жакшы амалдар оң жака бир-бирден коюлуп, жаман амалдар сол тарапка бир-бирден коюлуп баштаганда, адам затынын көзү, бардык адамдардын көзү таразадагы оң тарабы көп болобу же сол тарабы көп болобу деп көздөрү катып калат дейт. Ташхасу фихил абсар дейт Кур'ан-ы Каримде. Адам катуу корккондо, адам көзүн кыймылдата албай, бир жерге көзү кадалып, ошол жерге катып калат экен. Байкасаңыз, жана башына күйүт түшкөн, оор турмуштун оор сыноосуна кабылган инсандарды карасаңыз, мелтиреп бир чекитти, бир тарапты карап гана башка ой кетпей, ал өзүнчө бир ааламда, түнтө ааламга кирип кетип, ошол жерде көзү кадалып калат. Байкайсызбы? Кудум ошол сыяктуу тараза жанагындай тургузулуп, жакшы амалдар, жаман амалдар коюлуп баштаганда, адамдын көзү ошол таразанын эки ташына гана кадалып тигилип калат да, анын башка бир ою дагы, башка нерсеси дагы болбойт дейт. Көзүн таразадан ала албай калат дейт. Карайт экенде, бул жанагы кагаздар, амалдар, анын сыпатын толугураган Кудайым өзү билет. Таразанын оң тарабына коюлабы же таразанын сол тарабына коюлабы деп адам баласы кокуйлап, кыйналып, өтө бир чоң кыжаалаттыкта калып калат экен. Ошол учурда таразанын тили оң жака ойбу же сол тарапка, жаман тарапка ооп кетеби деп адам кыжаалаттыкта калат. Мына ушул учур жалпы адам затынын акылын айран таң кылып, өтө бир жан түйшөлткөн оор кабатыр абалда калтырып коет дейт. Имам Хасанул Басри улуу табииндердин бири айтып атат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Айша энебиздин этегине минтип эс алып жатты эле, бир аз көзү ирмелип кетиптир дейт. Көзү ирмелип уйкуга кеткен экен. Анан Айша энебиз акырет күнүнү, кыямат күнүн эстеп, катуу бир ыйлаган себептен көзүнө жаш имерилип, көзүнө жаш толуп, салаалап агып, астында жаткан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын берекелүү жүзүнө Айша энебиздин тамчылары тийип, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам селт этип чоочу ойгонуп кетет. Чоочу ойгонуп кетип сурайт: "Ма юбкики я Айша?" "О Айша, сүйүктүү жарым, адал колуктум, сени эмне нерсе ыйлатып атат? Эмне себептен ыйлап жатасың? Сага эмне болду? Эмнеге муңканып жатасың?" деген Айша энебиз айтып атат. "Мен сиз астыма жаткан кезде акыретти эстеп калдым" дейт. Акыретте сиздер пайгамбарлар, мен башканы айтпайын, үй бүлөңөрдү, жубайыңарды, бала чакаңарды эстейсиңерби дейт. Силер акыретте үй бүлөңөрдү эстей аласыңарбы? Бул дегени бизге шапаат кылып жардам бере аласыңарбы? Ошондой оор абалда бизди эстей аласыңарбы деп сураганда, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат: "Менин жаным анын кудуретинде болгон улуу Кудайга касам ичип туруп айтамын, 3 жайда эч кимди эстемек биякта турсун, өзүнүн кара жаны менен алек болуп калат" дейт. 3 жайда пайгамбар башы менен, элчи башы менен, өзүнүн кара жаны менен алек болуп калат дейт. Акыреттин оор түйшүгүн карасаңыз, бул кайсы десе, биринчиси өзүнүн жаны менен алек болуп калат деди. Биринчиси таразалар коюлуп, адамдын амал дептерлери оң таразага бетине, сол таразанын табак бетине тартыла баштаганда, адам баласы көзү ошого кадалып тиктеп,
таразасы оң тарабы оор болобу же сол тарабы басым болуп кетеби деп ошо менен алек болот. Бул биринчи жол дейт. Адам ошол жерде гана көзү кадалып калат. Экинчиси, жанагы амал дептерлер берилгенде. Ошол амал дептерлер таразага тартылгандан кийин ага оң тараптан берилеби, оң колунан, же Кудай сактасын ага сол тараптан берилеби? Кээ бир китептерде айтат, имам Куртуби, Кудай таалам эми андай жамандыктан сактасын, капыр адамдар, мушрик адамдар, өтө күнөөкөр адамдын акысына кирип, үй бүлөсүн чанып, балдарын жетимдей таштап, бирөөнү сотко берип, эгер ынсабына келип тооба кылбаса, адамдын акысын күйгүзүп кете турган болсо, андай адамдар сол колдон келбесин деп кемирип жеп койгондон да кайтпайт экен да. Бирок алардын аркасынан берилет. Эми ал жаман нерсени айтпайлы, жүрөктү ушуну албай. Ошол экинчи жай, адам баласына китептер берилер көз ирмеминде заматта оң колдон алабы же сол колдон алабы, ошондо өзүнүн каражаны менен алек болуп, ал башка нерсени ойлой албай калат дейт. Ойлоого дагы даай албай калат дейт. Үчүнчүсү, сирот, кылдан ичке, кылычтан курч, тозоктун үстүндө тартылган узун сирот көпүрөсүнөн өтүп бара жатканда адам өзүнүн керт башын гана, кара күн акыбалым кандай болот деп керт башын гана ойлоп, андан башка ойго ал чолоосу тийбей калат деп атат. Кудай сактасын. Бул хадисти бизге, акыркы хадисти имам Абу Дауд бизге жеткирип берип атат. Караңыз, андай болсо тыянак корутунду чыгарсак, өзүбүзгө бир пайда алсак дейт. Адам баласы кайсыл инсан болбосун, кандай өмүр жашабасын, өмүр кечирип жашабасын, акыреттеги эсеп кысап жана таразанын коркунучунан соо албайт дейт. Кандай туура өмүр сүргөн адам деле, күнөөкөр болуп өткөн адам деле түбүндө ушул эки чоң мүшкүлдүктүн коркунучунан мындай куру соо албайт деп атат да, куру жалак албайт дейт. Сөзсүз коркунуч басат деп атат да. Кандайча? Ошон үчүн ким бул дүйнөдө өзүн эсеп кысап кылса дейт, жалган дүйнөдө. Өзүн эсеп кысап кылып, күн сайын таразаласа дейт. Аалымдар кантип олиялык даражага жетти десе, Египетте 40 жылдан бери сабак берген Шейх Юсри устазыбыз бар, айтат, олиялык даражага жеткен инсандар күндө жумушунан кечкисин жаздыкка башын коёрду, таң заардан күн кылтайып батканга чейин канча сөз сүйлөдүм деп эсептеп чыгат экен. Элестетиңиз. Анан ошонусу жакшы сөздөр болсо Кудайга мактоо айтып, жаман сөздөр болсо Кудай мени кечир деп, кимдин көңүлүн иренжитип, көңүлүнө тийип койгон болсо, аттарын жазып эртең ошол адамдан кечирим сурайын, акыретке калып кетпесин деп, өзүн эсеп кысап кылган адамдар олиялык даражага жеткен деп имам Кушейридин Ар-Рисалат Ал-Кушерия китебинен бизге көчүрүп окуп берет. Ушуну айтып атат бул жерде. Бул дүйнөдө өзүн эсеп кысап кылган адамдар дейт. Шарияттын таразасына өзүнүн жүрүм-турум, сүйлөгөнүн, оюн, амалдарын шарияттын таразасы менен таразалай билиш керек дейт. Азыр бизде эл көрсүн деген таразалайт да. Өткөндө биз көл сапарында жүргөндө чоң апабыз 86 жашта каза болду. Кой эми биз илим окуп жүргөн адам катары деп, шариятты карманалы деп, ошол күнү апабызды Куран 10 элестетиңиз, бактылуу чоң экен, кабырга коюлганга чейин 10 ирет баштан аяк Куран толук катым кылынды. 10 ирет. Анан мал союлган жок. Анан ошол күнү эртелетип кайтыш саат 11-12лерде кайтыш болсо, көз жумса, биз жаназасын окуп, шам намазында мынакей шамга жетип жетпей эмне болду, жерге узатылынды. Өлүктүн урматы эртерээк жерге берүү. Анан ошол айылданбы, бөлөк айылданбы, аны Фейсбукка берип, журналисттерди жалдап жазып чыгыптыр. Аттарыбызды жазбаптыр го, бирок бир айылдын чала молдолору ушинтип өлүктөн тез кутулгусу келип, деп анан ал жерген баягы ушакты да кошуп ийгенде, кошунасына өздөрү уялып дептир. Кошунасына мал сойдуруп анан ап келдир. Дем көбү жалган. Анан жанагантип булар өлүктөн кутулган эле жатат. Мен өлсөм булар 3 күн кармабай берет экен деп салт-сананы кармалып. Тактап айтканда, бул бере эле мисал. Ага биз теригип деле кыжалат болгон жокпуз. Маселе Кудай ыраазы болсо калганын бардыгы ыраазы болот. Бирок бүт дүйнөдөгү 7 миллиард, 8 миллиард адамдын ыраазычылыгын бир-бирден алып чыгып, жараткан ыраазы болсо, анда биз утулуштабыз. Адамдар күнүмдүк жашоодо, реалдуу жашоодо эл эмне дейт деген таразадан ашына албай отурат да. Туура элге да катуу тийбеш керек, түшүндүрүш керек, аста-секин илими менен, бирок убакыт келди, канчадан бери илим билим айтылды, Кудай эмне дейт деген дагы кайтсак, жашообуз жеңил, акыретте иншалла сурагыбыз дагы да жеңилирээк болмокчу. Бул ушуну айтып атат. Шарияттын таразасы менен таразалай билген деп атат да. Шарияттын таразасы, анткени ал кылы кыйшайбаган калыс тараза ал. Ал адилеттүү тараза ал.
Адам өзүнүн амалдарынын шариаттын таразасына, сүйлөгөн сөздөрүнү, керек болсо ой жүгүртүүсүн, оюна кылт эткен оюна чейин таразлаш керек. Азирети Умар мына эң адилеттүү баатыр сахаба айтып атат: эсеп кысап болуудан алдын тирүү кезиңерде өзүңөрдү эсеп кысап кылгыла дейт. Кыяматта амал таразасы тургузулуп, амалдарды өлчөөдөн алдын акылдуу инсан алдынан амалдарын өлчөп тескеген адам дейт. Караңызчы, демек адам баласы өзүнө эсеп кысап кандай болот десе, өлүмдөн алдын чындап Кудайга берилип тооба кылуусу дейт. Кудайга күнөөлөрүнөн тооба кылып, Кудай кечиргөр деп, өлүмдөн алдын чындап Кудайга тооба кылыш керек дейт. Анан Кудайдын буйрук кылган парз ибадаттарында кетирген кемчиликтерин моюндап, ошол нерсенин казасын өтөп калуу дейт. Кудай парз кылган нерсенин эң башында эле, көч башында намаз турат, намаздын кетирген казаларын иреттеп, тартиптеп, өзүнүн тирүү кезинде фарздарды орундап аткарып калуусу дейт. Имам Гасали. Мына тооба ушуну менен болот дейт. Анан адамдардын акысына кирген болсо, мо сөздү карасаңыз, шунчалык бул киши кылдат жазган, хаббатан ба'да хабба дейт. Адамдарга кирген акысына бирөөгө зыян тийгизет, зулумдук кылат, бир дан деп атат да, хабба деп дан да айтат. Биз азыр фасыл төмүрчак азыр сиздер жыйнап атпайсыздарбы? Ошо баш ичиндеги машагын алган баш. Ошонун бир тогологу, бир коргоолуна чейин адамдарга зулумдугун кайтарып бериш керек дейт. Анткени ошонун бир дана корголу эртең адамды азапка салып койбосун деп атат. Элестетиңиз, Азирети Умар радыйаллаху анху айтат го, менин мамлекетимдин канча 35-55 мамлекетти карагыла, эртең ошол жол туура эмес салынып калып, ошол жолдо басып бара жаткан төө адам эмес, адам өлүп калып атат азыр жолдордо. Ошол басып бара жаткан төө туура эмес, таш туруп калып, каралбай, ошого буту майтарылып сынып, кыяматта ошол төөнүн бутунан Азирети Умар суралып калбасын дегенде. Таразалай билүү ушунчалык деңгээлге чейин болот. Мамлекеттин казынасынан колун таза кармоо ушунчалык болот. Анын небере чеберелери болгон Азирети Умар ибн Абдул-Азиз, билесиздер, окуя белгилүү, доосу келип калса, шамчырак менен жазылат деле, доосуну күттүрүп туруп, 1-2 бетти жазып бүтүп, башка шамчыракты муну өчүрүп, башка шамчыракты жандырып атат. Эмнеге десе, бул мамлекеттин ишине, мамлекеттин шамчырагын колдонон, жеке өлкөбүздүн ишибизге, жеке өзүмдүн сатып алган акчама, пулума шамчыракты колдоном дейт. Караңыз. Бул алдын ала өзүн таразалай билүү дегенге далил. Иншалла ошо аракет кылып биз дагы жетишсек болот. Мына ошону айтып атат. Данмадан королго, баягында коргол эмне кылсын дейт? Ошол жанагындай зулумдуктарды адамдардын акысына кирген нерсесине кайтарсын дейт. Анан кимге тили менен, колу менен зыян келтирсе, ошолордон барып акысын кечирүүсүн сурасын дейт. Ошол адам кайтыш болуп кетсе, үй бүлөсү, бала бакырасынан жардам сурасын. Мен атаңарга тил тийгизип койдум эле, акарат сөз айтып койдум эле, жок дегенде анын артында туяк басар мураскорлору силерсиңер, силер кечирип койгула деп, тили менен, колу менен, караңыз, могул жерде катып айткан, жаман күмөн кылса да кечирим сураш керек дейт. Бизде кээде жаман күмөн кылып ойлоп коебуз го. Бул нерселер бизге күнөө катары сезилбей калганда, элестетиңиз. Бул нерсе бизге жаман күмөн кылуу, мен сүйлөгөн жокмун, айткан жокмун деген даражага келип калганбыз да биз азыр. Бул киши имам айтып атат, жаман күмөн кылып койсо, жүрөгүнөн жек көрүп койсо, кара санатайлык кылып, кызганычтык кылып, ошону өлүмдөн алдын эртерээк акысынан кутулуш керек дейт. Мына Бишкекте, Зарияда, кайнатам жакта бир киши бар, Нурлан ага дейт. Атасы мурда ошо посткайда иштеген, прокуратурада иштеген чоң киши экен. Кийин ушундай дааватка чыгып, илим окуп, Карабалтага барып, ушул өлөрүн сезген окшойт, кайран киши. Ошол кайтыш болуудан алдын ушу китепте жазылгандай, ар биринен акысынан кечирим сурап, ар бир жетимдерге жолуккан сайын жардам берип, анан жакшынакай өлүм менен уктап аткан жеринен кайтыш болуп кеткен экен да. Караңыз эми. Адамдын акысынан сак болуу канчалык. Анан дейт, алардын жүрөгүн кайрадан, жүрөгүн кирдеткен болсо, жүрөгүнө бир зарар, зыян жеткизген болсо, ошолордун жүрөгүнөн кечирим сурап, жүрөгүн мындай эмне кылсын дейт, таза жүрөгүнөн кечирим сурасын. Ошентип, ал бул дүйнөдөн үзүлүп кайтыш болгондо, анын мойнуна Кудайдын дагы карызы, пенденин дагы карызы калбасын дейт. Пенденин карызы ошол зулумдук да, Кудайдын карызы парыз маселеси. Мына ушундай өмүр сүргөн адамдар бейишке, жана экинчи тайпа, 3 тайпага бөлүндү го, эсеп кысапсыз кире турган адамдар дейт. Кудайым ошондой өмүр насип кылсын. Жанагынтип баласын таштап кетип, адамдардын байлыгын тартып алып, соттон сотко сүйрөп жүргөн адамдар Кудайдан коркуш керек. Кудайдан өтө коркуш керек. Бул жашоо менен бүтүп кетпейт, Кудай сактасын. Бул жашоо кала турган жашоо. Өзүн Кудаймын деп, түбөлүк өзүнүн маданиятын калтырам деген фараондор деле бүгүн каякта? Алла Таалам айтып атат, бүгүн сенин денеңди биз,
сөлөкөтүңдү түрүүлөй сактап коебуз, сага окшогон залымдарга сабак болуш үчүн дейт. Көрүп билип атабыз. Италиянын Помпея деген шаары бар. Шунчалык бузукучулуктун сазына батып кеткен, эртең менен адам жумушка кетип атканда, келеме бир ырахатка батып алалы деп, эркек менен эркек, аял менен аял көз көрүнө болуп калган. Ошол жерден жанартоо вулкан каптап, алардын дагы сөлөкөт ошол боюнча сакталып калган. Мына Википедия башка жерде даяр турат. Сөлөкөтү менен. Кудай Таала адамга эскертүүнү берет. Былтыр эле элестетиңиз, ушул мечит курулганга чейин намазкана башка жерде канча адамдар бар эле. Демек, ошол Кудай өлүмдү узагынан, жакшылыгынан эле берсин. Бирок ошону да жакшынакай коштошуп кетүү, бул эң чоң нерселердин бир катары бааланат экен да. Караңыз дейт. Мына сиз кантип кенебей басып жүрөсүз дейт да. Кантип кенебей басып жүрөсүз, кыяматта мүйүздүү кочкор, мүйүзү сынып калган мүйүзсүз кочкорду сүзгөн үчүн эсеп кысап берип атса, сиз кантип жер үстүндө кенебей коркпой басып жүрөсүз дейт. Элестетсеңиз, мүйүздүү кочкор сынып калган мүйүздүнү сүзгөн үчүн кыяматта сурагы бар. Мына бул хадисти Имам Ахмад Муснадында, Имам Абу Дауд Тоялиси Муснадында келип атат. Абу Зар сахаба, Аллахым разы болсун, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эки кочкордун сүзүшүп атканын көрүп, "О Абу Зар, карачы могул окуяны. Билесиңби, бул экөө эмне себептен сүзүшүп атат? Билесиңби бул экөөнү?" деп сурады. Мен айттым дейт. "Ла, о сүйүктүү жаным курбан болсун, сизге ата-энем курбан болсун, Алланын элчиси. Жок, билбеймин" дегенде, "Валакин роббака ядри." Сен билбегениң менен, мен билбегеним менен бул эмне себептен араздашып сүзүшүп атканын Кудай билип турат муну. "Ва саяқди байнахума яумал қиямат" күндө экөөнүн ортосунда дагы сот болот деп атат. Неге сен мүйүзсүздү сүздүң? Эмне себептен деп акылы жок ошолорго да эсеп кысап боло турган болсо, биз акыл ээси болуп туруп, неге анда биз бул нерседен кабатыр, бейкаба, мындай кыжаалат болбостон, мындай бир кичине бир өзүбүздүн күнөөбүздү сезбестен басып жүрөбүз дейт. Анткени мына Бишкекте Касси мечитинде сабак болуп атат. Шейх Рамазан Бутийдин Жашоо эрежелери деген китепте келет. Инсан шахватына азгырылып күнөө кылат го, зинага барып коет, башка кылып коет. 90 жыл бирөө арак ичип жүрүп, элестетиңиз. Бул күнөө эки бөлүнөт. Кудай менен пенденин ортосунда. Кудай менен пенденин ортосундагы күнөөдө адам баласы канча 99 жыл күнөө кылып жүрүп, өлүм келиштен бесаам убактысынча, көзүрмөчүл убакта, "О Кудай, чындап тооба кылдым, кечир мени" десе, Кудайым бир көзүмөн деле кечирип коет экен. Анткени ал шайтандын тузагына чыгып азгырылып атат, же алсыз нафсисине азгырылып атат, ал аны моюндап атат да. Мунун тообого Кудайга жакын жолу өтө тез экен. Баягы ошон үчүн биз сынтак баш керек экен да, арак ичкен башка адамды. Маселе тообого келиши кыйын болот экен, бирөөнүн акысына кирген адамдын күнөөсү. Бирөөнү сыздатып ийген, бирөөнү отургузуп ийген, бирөөнүн атынан туура эмес арыз жазып ийген, бирөөнү ушундай пайдаланып кеткен мисалы. Айтышат, кайненем айтат, ошто ноокатта мен ошол өзүм көлдө ноокатым күйө боласың да айтат. Ошол жерде жүргөндө бир ошол кайсы эмне деди, кайсыл органда, кайсыл тармакта айтып жүргөн экен, унутуп калдым мен. Чоң бийликте турган экен, анан бир балып өзүнүн бир жакындарына үйдү алып берем деп убада берип койгон экен. Эки бөлмөлүү, 3 бөлмөлүү. Анан жетим жесир, күйөөсү өлүп калган жетим жесирлердин үйүн тартып алып, бир-эки документине мүчүлүк чыкса, көчөгө кубалап чыгып туруп жанага өзүнүн жакын адамына берген экен. Диги деп сураныптыр жесир аял апабыз. Бул деп сураныптыр, балдардын, жетимдердин убалына калба деп суралыптыр, жетимдердин акысы деп. Уккан эмес экен, акырканан үмүттөчкөндө күйүп өлгүр деген экен да каргышы. Бир канча убакытка жетпей күйүп машинеси менен, унаасы менен келаткан. Калбай калыптыр. Анткени биз айттык жогоруда, мазлум адамдын, залымдын, байдын, бийдин, башкасынын чектен ашкан кутурган адамдын күчү болсо, байлыгы болсо, мазлум адамдын түз кабыл боло турган Кудайы бар. Ортосунда эч бир нерсе жок. Маселе, пенде өзү Кудайдын астында нафсисине азгырылып кетирсе, өкүнсө аныкы тез экен. Өкүнсө тез экен. Бирок пендесинин акысына кирип, пенделердин акысынан коркпой, улам күчөй бере турган болсо, ал адамдын тообо кылышы биринчиден кыйынга турат экен, экинчиден ошол абалды өзү элестетиңиз, абалы кандай болот бул жерде. Пенделердин акысынан корко турган заман келди да азыркы учурда. Карасаңыз, мына ушуну айтып атат. Кантип анан ошол нерсени биз коркпойбуз дейт. О Алла Тааланын пенделери, бул киши айтып атат, Алланын пенделери дейт. Адамдардын акысына кирүүдөн, аларга зулум, жапа чектирүүдөн этият болгула, алардын байлыгын тартып алуудан, алардын кадыр барк аброюн ушактоодон, кадыр баркына доо кетирүүдөн, аброюна, даражасына шек жаратуудан этият болгула дейт. Мына Имам Газали бул биринчи тому баш жагында келет.
Эмне деп айтат? Адамды бул дүйнөдө төргө акыретте бейишке жетелей турган амал дейт. Сахабалар алтында бар, Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам куттуу тарбиясын алгандар, ак кишилерди көргөндөр, булар бейиш көбүнчө жакшылыкта болот деген алтын доордо өмүр сүргөн адамдарда ибадат көйлүктүн таразасын айтып берем азыр сиздерге. Ал заман бүгүнкү күндө эң такыва адам деп кимди айтабыз? Мисалы да, бүгүнкү күндө үчүн көп намаз окуган, Алла жолунда дааватын калтырбаган, илимин окуган, мисалы ушундай инсандарды билебиз да. А бирок ал заманда эң такыва деген ким десе, көп намаз окуган, көп илим окуган эмес. Жүрөгүн таза кармап, адамдардын акысына кирбеген адамды эң такыва деп билишкен. Анткени намаз итак эле бул өзүнүн мойнундагы жеке парыз. Ал намазы менен мактанып ибадат дей албайт экен ал. Ал өзүнүн жеке мойнундагы парыз ал, пенде катары. Бирок адамдын артыкчылыгы ошол жүрөгүн таза кармап, адамдарга зыян келтирбей, колдон келишинче пайдасын берип, болбосо зыяндан сактанган экен да. Ошол адамдардын аброюн чачып, кадыр баркына доо шек келтиргенден этият болгула дейт. Алардын жүрөгүн кыйнабагыла дейт. Бүгүнкү заманда ол агымдарыбыз айтат, агымдарыбыз. Эң чоң ибадат кайсы десе, идхалу сурур фи калбил муъмин, момун адамдын жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо, сүйүнтүү дейт. Bir адамды сүйүнтүп, бактылуу болушуна себепкер болсок, ошол эң чоң ибадат экен, элестетиңиз. Bir момун адамды сүйүнтүү, ошонун жүрөгүнө сүйүнүч тартуулоо эң чоң сооптуу амалдардын бири болуп эсептелет экен. Адамдарга мамиле кылганда корс, копол мамиле кылып, адамдарды кыйнап ийүү бул өтө чоң күнөөлөрдүн катарына кошулат дейт. Эмнеге дегенде, жараткан Кудай менен пенденин ортосунда күнөө тезирээк кечирилет. Бирок адамдардын ортосунда бул күнөөкөр болуп калганда, ал күнөөнүн кечирилиши өтө эле бир аз кыйынга турат дейт. Кудай Таалам баарыбызды ошол кайтыш болуудан алдын ичер суубуз, көрөр күнүбүз түгөнөрдө Кудайымдын бир ырайымы жаап, мээрими чулгап, биз ошол жакшынакай чындап тооба кылуучулардан кылсын. Кудайдын бизге бекиткен парыздарында кылба деген арамын кылганда ошону Кудай Таалам бизди кечирген болсун, ал күнөөлөрдөн таза сактасын бизди. Экинчиден, пенделердин акысына кириптер болуудан Кудайым сактасын. Тирүүлүктө адамдар кимдин акысына кирсек, ошолорду Кудайым өзү кечиртирип, ошолордун астынан канча кыйын болсо дагы ынсабызга, акылыбызга кайтып, ошол нерселер менен таза кетип, эсеп кысапсыз бейишке Кудай Таалам кирүүчүлөрдөн кылсын. Акырет бул өтө кыйын маселе экен, ошого таза барууга Кудайым баарыбызга тауфик көмөгүн берсин.